эми биз кантип структурабызды туура түзөбүз? Биздин эки колубуз болду. Эми мисалы Нурзат өзүнүн бир колуна бир адам жазды дейли. Бир колуна бир адам жазды. Бир колу бош. Бирок менде эки адамдан сырткары менде көп. Мисалы 10, 20, 30 адам дейли да, мисалы. Себеби бекер регистрация болуп, товар сапаттуу болгондон кийин биз каалаганча киши алып келип койсок болот. Андан кийин мен ошол Нурзаттын бир колуна жазып берем. Бир колун өзү жазды, бир колуна мен жаздым. Бул дагы менин командам. Нурзаттын да командасы болуп эсептелине берет, менин да командам болуп эсептелине берет. Андан кийин дагы бир адам келе турган болсо, мен Нурзаттын экинчи колуна жазып бербейм да, мисалы мына колуна. Же болбосо алынылдыйына жазып бербейм. Бир колундагы мен алып келген адамдын бир колуна жазам. Анын экинчи колуна жазбайм. Өзү жазат. Андан кийин дагы бир адам келе турган болсо, кийин мен бул жерге дагы бир адам жазам. Көрдүңүздөрбү? Бир жак менен иштейбиз. Эч качанда, мисалы мен Нурзатка эч качанда эки адам жазып бербейм, эки колуна тең. Жардам берсем, бир колуна жардам беришим мүмкүн, экинчи колуна жардам бербейм. Өзү аракет кылыш керек.